саламатсыздарбы? Мен Токтор Касымова Ажар, 11-класс окуучусумун. Интервью алганы кеттик. Саламатсызбы? Бизге убактыңызды бөлүп, маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Биринчи эле өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Карымшаков Токтомамбет Мамбетакунович 1951-жылы төрөлгөн. Мектепти бүткөндөн кийин армияга барып келдим. Советтик армиянын катарында кызмат кылдым. Андан келгенден кийин Бишкектен училищедан окуп, токар деген кесипти алып, колхозго келип токар болуп иштедим. Атаңыз жөнүндө айтып кетсеңиз, атаңыз канча жашта эле, согуш учурунда канча жылы барды эле? Атам Карымшаков Мамбетакул 1912-жылы төрөлгөн. Ошол биздин айылда, Жеңиш айылында эле. Чоңоюп, согуш башталганга чейин 40-жылы үйлөнүптүр энем менен. Колхоздо иштешип, Орто Токой суу сактагычы курулганда ошого барып иштеп келишиптир. Орто Токойдо иштеп аткан кезде анан согуш башталып калып, атам экендик согуш башталып калып, анан 42-жылдын февраль айында атам согушка аттаныптыр. Согушка аттанып, Токмокто даярдыктардан өтүшүп, анан 42-жылдын жайларында согушка кириптир. Ошол убакта апаңыз канча жашта эле? Ошол жакта айылда калган адамдар эмне жумуш кылган? 30 жашында кетип, энем 20 жашта экен. Энем 20 жашта экен, эң улуу баласын төрөгөн экен. 42-жылы как раз атам согушка кетерден даже күнү бир 15-20 күндөн кийин согушка аттаныптыр, төрөлгөндөн кийин. Аларды согушка узагандан кийин энем колхоздо иштеди. Үйдө кайнатасы болгон экен, атамдын атасы. Ал киши ошондо 80-ден өтүп калган абышык экен. Атаңыз кайсы жерлерде согушкан? Атам эми көбүнчөсүн айтып калар эле, 2 Беларусь фронту деп Рокоссовскийдин командалык астында, ошо согуш, ошонун командалык астындагы окуяларга катышканды. Рокоссовскийди жакшы көрөр эле, оозуна түштү эмес Рокоссовский деп. Анан согушуп 45-жылдын башындагы бул жолу ошо унутуп атам, 45-жылдын башында Кенисбергде аларга, Кенисбергке жеткенде ошол жерден бутунан жарадар болуп, бутунун манжасын осколка жулуп кетиптир. Анан госпитальга келип, Горький областындагы госпитальда дарыланып атканда согуш ошондо бүтүп калган экен. Атаңыздын кандай сыйлыктары, наамдары бар? Кенисбергде алгандыгы үчүн деген медали, ол атам экендик согуштун жеңгендиги үчүн медаль, ушу 2 медалы бар болчу. Оюктагылар согуш бүттү деген жерден кандай кабар алышкан, кандай эмоциялар болгон? Ой, энебиздин айтканы боюнча, эмнеге дегенди гана көрүшкөн эмес. Жылаң айлак суу кечип, суу сугарып, түнүндө да, күнүндө дагы. Анан согуш 45-жылы 9-майда бүттү деген кабарды укканда, эми андагыдай сүйүнүч адамда болбош керек. Кайра жаңы төрөлгөндөй болушкан да, чын-чынына келгенде. Ушунчалык адамдар бири-бири менен ушунчалык бир кубанычта кучакташып, ыйлашып сүйүнгөнүнөн аябай ал убактагы адамдардын пейили да, ынтымагы да укмуш болгон да. Аябай артыкча болгон. Көп кызмат өтөшкөн экен согуш убагында. Түнкүсүн, күндүзү талаада иштешет. Түнкүсү келип чырак менен байпак түйүшөт, мээлей түйүшөт солдаттарга. Батыраак эле согуш бүтсө экен, жолдоштору үйгө аман эсен келсе экен деп. Ошолдай берип менен атам айыгып, осколкасы айыгып, госпиталдан чыкканда согуш бүтүп калып атат да, анан ал жерден кайра дагы 1 жыл узартып службасын Москвада өтөптүр службасын. Анан 46-жылы жай айларында келиптир. Атаңыз канчанчы жылы дүйнөдөн кайткан? 72-жылы пенсияга чыкты. Оорукчал болуп калды. 77-жылы кайтыш болду. Маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Балдарым дүйнөдө тынччылык болсун,
Hiç bir adamlar şu soğuşun azabını tartışmasın. Soğuş degen soğuş. Tışçılık bolsun, beykutçuluk bolsun, büt dünya yüzünde tışçılık bolsun. Yani gele жатқан жеңишибиздин 80 жылдыгы кут болсун. Ошолорду бизге алып келип берген ата энелер, аталарыбызга, ооруктан иштеген энелерибизге даңк.